Bilal sözünü bilesizbi? Bilal ibn Rabbah Peygamberimizin birinci azançısı. En güçlü golosu, tonu, tendiri öte güçlü bolğan Bilal radiyallahu anhu. Özgöçö manisi nımdуу suu bolğan sergitken деген manilerde bildiре turgan bolsa, ayрым түшүндүрмөлөрдө сугаруучу суу, жандандыруучу нымдык, ным дегенди билдирет. Суу жашоонун булагы болгондуктан суга маанилеш ысымдар бул күчтүү ысымдар болуп эсептелет, жакшы ысымдар болуп эсептелет мекендештерим. Бул ысымды эң белгилүү алып жүргөн инсан дагы ошо пайгамбарыбыздын азанчысы болгон Билал ибн Раббах. Ал исламды эң биринчи кабыл алган адам болгон, кабыл алгандардын катарында болгон, кулчулуктан бошотулган, ислам тарыхындагы биринчи азанчы адам катары белгилүү болгон, бекем ыйманы, сабырдуулугу жана таквалыгы менен урматталган инсан болгон. Ошондуктан мусулман, өзгөчө биз мусулмандарда Билал ысымы өзгөчө кеңири колдонулат мекендештерим. Жакшы мааниси бар ысым. Сүннөт, жакшы ысымдарды коюу негизи сүннөт. Билал ысымы жакшы мааниге ээ болгондуктан көпчүлүк адамдар, өзгөчө биз түркий элдер, мусулман элдер көп коебуз. Бул ысымдын ээсине көбүнчө мына ушулар тиешелүү: ыймандуулук, сабырдуулук, чынчылдык, кайраттуулук, адамдарга пайдалуу болуу маселелери кенен мекендештер. Анан Билал деп, Умар деп ысым коюу бул толук түрдө ошондой болот деген ишеним алып келбеш керек. Билалдарды билебиз, түн клубтарда диджей болуп музыка коюп жүрөт. Умарларды билебиз, ночтой клубтан чыкпастан кыздар менен бараң-шараң кылып ойноп жүрөт. Мухаммадтарды билебиз, ар кандай сойкуларга барып жүргөн. Айтайын дегеним, атты коюу бар, аттай кылып тарбия кылуу бар да. Ата-энелердин кулагына күмүш сырга Мухаммад деп ат коюп койдум болду деген эмес. Ошондой кылып тарбиялоо. Жакшынакай сырдуу, хикматтуу нерселерден бири балдарыбызга ысым тандоо. Ысым тандайбыз, бирок ошондой кыла алабызбы деген суроо дагы жаралат. Айылдагы жөнөкөй бакытты билесизби? Аял киши талада иштеп атат, күйөөсү келип туруп, бүгүн кеч тамак кылбайсың. Эгер мына жерди бүтсөң, мына бедепрести бүтө турган болсоң, мына тамектин терип бүтө турган болсоң, мисалы үчүн, кыскасы талада бир жумушту бүтө турган болсоң, кечкурун тамак кылбайсың, сен жакшынакай бир чайханага, кафеге эмес, ресторанга эмес, түн клубка эмес, башкага эмес, чайханага алып барамын деши аялды канчалык асманга көтөрөт билесизби? Адам жөнөкөй нерселерден бакыт тапканды билиш керек да. Сиз тааныбаган, сиз билбеген бул дүйнөдө өтө көп нерселерге адам жетишпей калат. Физически, руханий, материалдык, моралдык жактан жетишпей калат, бирок бактылуу алар. Эмне үчүн бактылуу? Себеби бар нерседен кайф алышат алар. Бар нерседен рахат алып бактылуу болгонду билиңиз мекендешим. Бар нерселерден рахат алганды билиңиз мекендешим. Бактысыз болуп каласыз болсо. Бакыт деген ушул. Жок нерсени мечтать этип жатыш эмес. Өзүн ичинен өлтүрүш эмес, бар нерседен рахат алыш мекендешим. Кыздарды көлгө алып барып, каалагандай пайдаланып жүргөн эркектер ойлоңула. Кыздардын рухумун, духумун, ажалымын, кыздар бардыгы меники, шартет олам, шүстүримин, шарикмин деген жигиттер узакка барбайсыңар. Узакка барбайсыңар чындыгында. Силерде өтө проблема өтө көп, чындыгында өтө көп. Ошо кыздарды каалагандай пайдаланып, мыйзам билбей калды деп, каалагандай кордоп, каалагандай зордоп, сөмкө кылып, башка кылып аткан эркектер силер узакка барбайсыңар. Не пайда? Не пайда дегим келет да. Ошол сен бир тамчы сперма чуруңда сени курсагында көтөрүп, адалдап дүйнөгө келтирген апаңды ойла. Чындыгында. Эртең сен үйлөнүп, адалдан сонун перзенттерди, ширин-ширин кыздарды төрөп бере турган аялыңды ойла. Бир карасаң көз жаш, бир карасаң түн уйкусун бузган, сен үчүн ападан кийин апа боло турган эжеңди ойло. Өлтүрөгөн көздөрү менен ар дайым сени сага жүрөгүңгө кубанч алып келген карындашыңды ойло. Эже карындаштарың, жакындарың, эжелериңдин атынан сүйлөйсүң сен сүйлөгөн учуруңда. Бир теманы ачкан учуруңда. Анан кыздар меники башка деби. Кыргызстан өзү кичинекей. Бир иш кырсак Баткенге кула турган кичинекей Кыргызстаныбыз бар. Анан не кереги бар дейм. Жакшы мамилени коркоктук деп түшүнбө. Кээ бир байлар, кээ бир эмелер кичине физический жактан толуп калса, жакчасы көбөйүп калса, каалаган мамилемди кыламын дейт да. Жакшы мамилени коркоктук деп түшүнөт. Коркок эмес, лох эмес ал.
Ишенесиңби, сени минген машинаңа келигиңе, бешетиңе карабайт, матизе келтирип оодарып коет да. Алар эч нерсеге карабайт чындыгында. Аларда дух бар, жан дүйнө бар, рух бар, жүрөк бар. Эч кимге алмашкыс, эч бир байлык алмашкыс дух бар да. Адам кулагы менен салташса дагы, эгер духу болбосо бардыгы бекер. Мен айткым келет мекендешим. Эгер 70 жашка чыгып, балаңа эмне саат бересиң десе, мени мисалы ушундай тарбиялады. Балам кой балам, эчеге каба, кой, урса дагы, уруп өлтүрүп коюп кулак жарып коюп атат, мисалы үчүн пешен тиштерди күйүп коюп атат, андай кылып кой деп үйрөтүшкөн да. Бирок мен кокус 70ке чыгып балама насаат бере турган болсом, балам, сени бетиңе бирөө урду, сени экөөгө тең ур. Өзүңдү эч качан сенин жакшылыгыңды баягы жамандык деп ойлоп калбасын. Мындайча айтканда сенин жоочтугуңду, сенин сабырдуулугуңду ал локтук деп түшүнүп албасын. Мыйзам чегинде чара көрүп кой. Ар бир учурда деп үйрөтөт элем да, мисалы үчүн. Үйрөтүш керек азыр. Болбосо жумшактыкты, жакшылыкты, локтук, коркоктук деп түшүнөт кээ бир адамдар. Пайдаланып калышым керек экен деп түшүнөт. Ушундай наглый болуп кетти да адамдар. Машинаңа өзүңдүн жолуңда кетип атасың, келип астыңа таштайт дагы 15 сом бересиң дейт. Ошондуктан бүгүн өтө сак болушубуз керек мекендештер. Бирөө жакшылык кылсачы 10 жолу тескерисине кайтаргын деп үйрөтүшүбүз керек. Бала сенин мүлкүң эмес. Бала сага бардык нерсени кылышка должен эмес деген видеолор дагы ушундай акылдуулар чыгып атат. Ата-эненин мүлкү болбой кимдин мүлкү? Билесизби? Бала өмүр бою карыз болуш үчүн ата-энеге биологиялык жактан ата-эне болушу жетиштүү. Мындайча айтканда төрөп койсо эле, окутпаса, чокутпаса, тамак аш бербесе, башка бербесе дагы жөн эле төрөп койсо, дүйнөгө келишине себепчи болуп калса, өмүр бою карыз болушубузга ошол нерсе жетиштүү өзү негизи. Ата-энелер балдарыбызга туура багытта туура нерсени үйрөтөйлү. Балдар биз ата-энебизге кичине бир туура эмес түшүнүктүү боло турган болсок, бирибиз эки болбойт бул жашоодо. Дүйнө акыретте ийгиликке жетиштик кааласаң, ата-энеңди сыйлагын, урматтагын, аларды эзаздагын. Балаңа кийим таңдаба. Баланын өзүнө коюп бериңиз. Чектөө койбоңуз мекендешим. Да, Түркияга, Европага сапарга чыкканыңызда кийим алып келесиз, жакшысын тандап. Бул башка маселе. Бирок Тордойго барасыз, Ош базарга барасыз, башка базарларга барасыз, балаңыз үчүн жашоосун, кийимин маселесин чечпеңиз, өзү тандасын. Алып жаткан учурда баягы адам саясатчы болуш керек да, бала маселеси де дагы. Ал атса, мындай карап туруп, ата мындан алам деп туура эмес кийимди тандайт, жалтырагын тандайт, жырдыгын тандап коет. Мисалы үчүн мындан карап туруп, тердетет бул. Бул могу жагы кыска экен. Бул кымбат болсо дагы качествени жакшысын албайсың балам деп туруп айтсаңыз, ошол жерде чектөө сизге өзүнө эмес экендигин түшүнүп туруп, бала асманга учат ошол жерде. Айтайын дегеним, кийим маселесинде, тамак аш маселесинде, ушул жөнөкөй маселелерде чектөө коюшту баштасаңыз сиз, биздечи жөнөкөй дубалды чийип коюшту дагы, кой, мүмкүн эмес, тийбе. Бир нерсеге жабышсаң, мүмкүн эмес, кой, тийбе, жакындабак, ага мүмкүн эмес, буга мүмкүн эмес, чектөөлөр мынандай. Анан бала чоңойгондо колунан эч нерсе кылгыс колунан бирдеке келбеген, анан кылгыс келбеген бирөөнү пайда кылып коебуз да. Ошондуктан чектөө койбоңуз мекендешим. Урган эркекке эрге тийсе болобу, кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшөт, көбү бүгүн каршы чыксак дагы, не запрет койсок дагы баары кылышып атат. Ошол учурда ойлошот, эртең үйдөнөбүз, сүйгөнүм го, бул жигит девушкам го, же жигитим го, эртең баары все будет хорошо, эрге тийебиз, андай мындай деп бардыгы жакшы болуп кетет деп туруп кечире берет да. Бирок эң чоң катаны ошол жерде кылып коет кыз бала. Неге? Урдубу? Ал үйлөнгөндөн кийин ал күндө урат ал. Бирок кээ бир кыздар бар, ошондой алар удар жеп турбаса болбойт негизи. Негизи гени де бар да, ошо удар жеп турбаса болбойт. Алар атасы боксер болгон билбейбиз, не бир кычып турат да. Бети дагы башка жери дагы. Эркектерге советим, силер колду иштетпегиле, орто колду иштетип тургула, ошондо бардыгы жакшы болот. Ачуусу келди, мен урду атабы, дароо курсагын тойгозуң аялыңызды, андан кийин постелде курсагын тойгозуң. Ошондо жакшы болот. Анан көрүң, баягы нерселер жок, баягы характер жок, жакшы болуп калат бардыгы. Биз өзүбүз тең эле болобуз да, мындай кыл, мындай кыл депчи. Талаптарды кое алабыз, жок, туура эмес. Эркек күчтүү болуп ушу орто кол менен норманы берип турган болсо, ал кетпейт ал. Эмне үчүн жүрөгүбүз бирөө? Колубуз экөө, көзүбүз экөө, кулагыбыз экөө. Эмне үчүн жүрөк бирөө билесизби? Негизи жараткан жүрөктү дагы экөө кылып жараткан. Болгону
Birisi sizde, ikincisi ayalыңızda da. Көп бойдоктор жүрөт өзүнүн жан жүрөгүн издеп, экинчи шеригин издеп. Тапканда неке деген да ошол. Экинчи жүрөгүңүздү табасыз, бактылуу жашайсыз деген. Ошол шеригиңизди тапсаңыз, жан дүйнөңүздү чандыра турган, жүрөгүңүздү ордуна кое турган аялды тапкан учурда эң бактылуу адам болосуз. Жүрөктөр бири-бирин тапсын. Кыз баланын ырыскысы өзү менен, берекеси өзү менен келет. Бүгүн кыз бала төрөлүп калса, үчүнчү кыз болсо, төртүнчү кыз болсо, неге деп ата-анасын үйгө таштап коюп, аны кордоп, не кылабыз, кайсы балдар үйүнө беребиз деген ата-энелер жок эмес. Билесизби, ушул тырнактын ичиндеги кирге муктаж кээ бирлер. Кир жок адамдарда. А сиз мусор ящикке таштап атасыз өзүңүздүн жаныңыздан, каныңыздан болгон кызыңызды. Болуп атат бул нерселер. Туалетке таштагандар, мусор ящикке таштагандар. Бирок билесизби, түнү күн көз жашы менен кыз перзент сурагандар мындай. Бизге дуа окуп берген кыздуу болойлу. Бул жагы только 10 уул болуп кетти, кызыбыз жок дегендер мындай. Айтайын дегеним, кыз 40 000 жылдык. Муну түшүнгөн түшүнөт. Кыз 40 000 жылдык. Ошондуктан кызга аракет кылыңыздар. Катыратып кызды тудуруп таштайын. 3 5 10 империяңызды түзүп салың, мисалы үчүн кыздан. 20 кыз 20дан 5 канча уланат. 20 айыл уланып кетиши мүмкүн. Флагыңызды коюп, өзүңүз атыңызды жазып коюңуз, фаланча айылы деп. Ошондуктан кызга аракет кылың. Кыз береке, турушу береке. Аялдардын эң чоң катасы сүйүү менен урматсыздыкты алмаштырып коюп атат да. Иззат икрамды алмаштырып коюп атат. Күйөөңүздү 1000 жолу сүйүңүз, миллион жолу сүйүңүз. О Париждеги имараттын үстүнө өзүңүздү таштагандай деңгээлде, Бурж Халифадан өзүңүздү ыргыткыдай деңгээлде сүйүңүз мисалы үчүн. Бирок урмат сый кылбасаңыз, сыйлап урматтабасаңыз, сүйүңүз бекер, бир тыйын. Эркек кишиге урмат сый керек мекендешим. Мисалы тапчкасын туралап коюш бар. Пут киремдеп коюш бар бутун мисалы үчүн. Киремдеп коюш бар, ошону сүйүү менен, мейрим махаббат менен кылып коюш бар. Эркек киши дароо байкайт, бир нерсени корс кылышыңыз, ичиңизден нааразы болуп кылышыңыз, кылыктарыңыз менен кылышыңыз бул жакпайт. Сүйүү, мейрим махаббат көзүңүздөн айгинеленип айтылып турат. Карындашыңызга машина белек кылыңыз. iPhone белек кылыңыз. Бүгүн көрүп атабыз. Анага катыныма машина, катыныма iPhone деп атат, бирок карындашыма дегенди көрбөйсүң да бүгүн. Соц тармактардан дагы башка жерден дагы карындашыма машина берип атам, iPhone берип атам, эжеме берип атам дегендерди көрбөйсүң. Эркек киши атадан кийин эркек кишиге ишенет, акасына ишенет, майкесине ишенет карындашы. Ошондуктан карындашыңыздын кадырына жетиңиз, эжеңиздин кадырына жетиңиз. Акыркы жолу барбаганыңызга канча болду? Девушкасы менен 4 сааттап сүйлөшөт, ошо эжеси менен 4 минутта, 5 минутта сүйлөшө албайт. Ошондуктан айтарым, карындашыңыздын, эжеңиздин кадырына жетиңиз, сыйлаңыз, урматтаңыз. Барган учурда кубанып күтүп алат, кеткениңизде ыйлап аркаңыздан дуа кылат. Ошо карындашыңыз. Кээде билесиздер, ушундай жашоодо көп болуп атабыз, аялы ажырашып таштап кетет бир нерсе ооруса, ошо карындашы карайт, эжеси карайт. Жүк болсо да башка болсо дагы. Айтайын дегеним, эже карындашыңызды сыйлаңыз, урматтаңыз. iPhone берсеңиз ошого бериңиз. Машина берсеңиз ошого бериңиз. Ким, кайсы эркек болбосун, күндө жакшылык кылышка милдеттүү. Кандай деңгээлде болсо дагы, 1000 сом береби, машина береби, башка береби айырмасы жок. Жакшылык кылышка милдеттүү. Ар ким ар күнү жакшылык кылыш керек. Баткенге барган учурда Жигулиде бир фигурный пресстери башка, эмчектери башка бир красавчик бала Жигули менен өтүп кетип атат да. Анан мына карадым, бияктагы 5-7деги адам ага мына хавас көзү менен, кубаныч көзү менен карап атат да. Ал эмес, көпчүлүгү карап атат. Красавчик болду деп. Айтайын дегеним, бир Жигулидеги бала бар, ал бактылуу, өзүнүн бар нерсесинен рахат алат. Анын жүрөгү бай да. Баягы ачып коюш үчүн, жашоодо бактылуу кылып көрсөтүш үчүн материалдык нерселер себеп болуп көрүнбөйт негизи. 5-7 элестетиң, курсагыңыз чоң, оорулуусуз, сахарыңыз бар, давлениеңиз бар, күндө эртемекеч дары ичесиз, ай сайын врачка барып турасыз, бирок 5-7иңиз бар, сиз байсыз да. Бирок бул жакта бир Жигулиде ден соолук чың, эртеме турганда проблемасы жок, маселеси жок, бирок Жигулиси бар. Кимдиси көбүрөөк пайдада мекендешим. Айтайын дегеним, адамды сонун кылып көрсөтүшкө материалдык нерсе себеп болбойт. Аракет кылган адам бардык жерде жетет көп нерсеге. Жаштар эмне үчүн ажырашат десеңиз, эркек киши үчүн, мисалы жөнөкөй 15-17 жаштагы кыз үчүн эң күчтүү мечта
анан эркек кишини турмушка чыгамын деп тандаш маселесинде атага карап туруп тандайт да. Неге? Ата себеби ошол жашка чыкканга чейин киши акча табат, үй салган болот, машина минип калган болот, парасат, акыл токтоо болуп калган болот, көп кыйынчылыктардан өткөн болот, тажрыйба күчтүү болот. Атанын кыздын көзүнчө ата эң күчтүү адам болуп калыптанат да. Бирок ошо калыптанганга чейин эле суроо талаптар өтө күчтүү болуп кетип атат да, жаштардан бири-бирине карата. Жаш жигит эми 25-те мисалы үчүн, кыз бала эми 18-де мисалы үчүн. Кыз бала атасыдай нерсени көргүсү келип атат да, 25 жаштагы баладан. Эркек киши дагы апасына карап, апага жакын болот, апанын меримини көп алган болот. Ападагы мерим махабатты, ападагы сүйкүмдүүлүктү аялынан талап кылып калат да кээде. Ошондуктан да бири-биридеги күтүүлөр, бири-биридеги талаптардын негизинде ажырашып кетип атат да. Жок, андай болбош керек. Ошо бир аракка түшүп алганга чейин, бир этапка көңүлгө чейин бири-бириңерди сүйгүлө. Мажбурлап болсо дагы кадырыңарга жеткиле. Адамдын кандай экенин WhatsApp'дагы статусуна карап биле турган болуп калдык бүгүн адамдар. Баягы армандуу видеолор каяктан табасыңар? Бир досуң менен карыз берип бүгүн эртең менен акча сурады, бербедиң, эми бербесең андай экен, карыз темасында ушул видеолор кетет, эми кайра биз жан дүйнөгө тийип кетет да. Сага келип аткандай кудум, сен үчүн айтып аткандай, сен үчүн коюп аткандай да. Ошондой видеолордон биздерге да таап бергилечи, биз да коелу мисалы үчүн. Кээ бирөөлөр ушундай жашоодо өтө күчтүү тааныйсың да эми. Эми статусуга кирсең бир биларман Эйнштейнди кыжып алат да, ушунчалык акылдуу сөздөрдү коет. Акылдуу сөздөрдү койгон акмактардан тажадым деген сөз бар го. Статусуна акылдуу сөздөрдү койгон акмактардан тажадым деген сөз бар. Чындыгында чыныгы жүзүн билесиң, мисалы үчүн, күнүнө көрөсүң ошо адамдычы. Ата-энесин сыйлаган эмес, урматтаган эмес. Өлгөндөн кийин статусуна коюп, ой апам эдебай, мындайда андайда деп күнүнө видеолор коюп коет. Уят эмеспи? Биз сырттан көрүп турабыз го сени. Тирүү кезде бир статусуга койгон эмес. Өлгөндөн кийин ушундай статусуга коет. Чыныгы жүзүн мындай карап туруп адамды WhatsApp'га карап эле билип кое турган болуп калдык да бүгүн. Ошондуктан ойлонмой экен иштер. Эркектер бул кызды эч качан колдон чыгарба. Эгерде баам парасаты менен тамашакөй боло турган болсо, тамашакөй кызды жан дүйнөңө кирип, сенин ичиңдеги нерсеңди суруп алып туруп, сенин жүзүңө жылмайып берип кое турган кызды табыш кыйын. Сенин сага стильный эркелештери, сенин кийимиңди кийип уураштары, сенин жан дүйнөңдөгү проблемаларды билип туруп, жүзүңө жылмайып бере алган кызды колдон чыгарба. Бүгүн парасаттуу анан тамашакөйлөр жок. Ансыз деле мына өзүң айт, ачык түрдө айт, проблема толтура да. Сени бетиңди тырыштырып, пешенеңди тырыштырып кое турган проблемалар толтура. Бирок ушул пешенеңди тырыштыра турган проблемаларды ичинде сага жылмайуу бере турган, күлкү бере турган аялың болбосо, анда билбейм. Айтайын дегеним эмне? Ошондой кыз болсо, аны эч качан колдон чыгарба. Ошондой болсо, эч качан аны кордоба. Мындайын таппайсың, ишени коюп таппайсың. Себеби эркек кишиде ансыз деле проблемалар өтө көп болот. Проблеманы ичиге тыга турган аял болсо, күлдүрүштүн ордуга, жылмай бериштин ордуга, тамашакөйлүктүн ордуга запкы берсе, удар берсе, кыянат кылса, измена кылса, башка кылса, андай кереги бар. Ошондуктан парасаты бар, анан тамашакөй көп нерсени чын белден ачык болгон, ача билген, деспи жайдары деп коет. Мындай кыздар табылыш кыйын. Тапсаң колдон чыгарган экен дейш. Айылдан шаарга окуймун деп келген студент жигиттер, биз айылдыкпыз, мен деле айылдыкмын. Ушул нерселерди эскертип айтып коеюн. Биринчиден, ночной клуб, сигарет, тамеки, насыбай ушул сыяктуу шаардын азырыктарын азгырылып калбагыла. Экинчиден, кыздардан өтө этият болгула. Бул келечкилер бар. Келечкилер дегеним, булар провокация кылып, атайын бирөөгө доомат кылып, паланча мени зордоду деп, паланча мени ушундай сени карап туруп эле билет. Алар көп эркектерди көргөндүктөн психолог болуп калган. Сени карап туруп айылдан келгениңди билет. Кичине акчаң бар экендигин билет. Ошондон пайдаланып, алар мыйзамды өтө жакшы билет. Чокулдап, ол медиадан деле коркпойт, интернетке дагы чыга берет, уруша берет. Себеби алардын бети жоголуп бүткөн. Арам тамакка күнү бүткөн да. Кыйынчылыкка чыдай албайт алар. Ошондуктан ошолордон этият бол. Келип эле баягы шаардын системасына кирип, баягы арзуган рахатты деп оорулуу болуп калба. Канын кайнаган учурда кимге пайда, кимге зыян, мисалы үчүн. Ата-энең күтүп отурат, балам окуп келсе, жакшынакай аялга, сонун кызга үйлөнтөбүз деп, таза кызга үйлөнтөбүз деп. А сен шаардагы проблемаларга алышып не кыласың? Балчыкка батып не кереги бар, туурабы? Кыздар бам парасатты жаккыла, акылыңарга келгиле. Подружкасы же эжеси же сиңдиси бирөөсү көлдө ойношу менен
жигити менен деген бул ойношу менен дегени, арам иш кылып атат дегени, зина кылып атат дегени, кол кармашып жүрөбү, көт кармашып жүрөбү, башка кармашып жүрөбү, ал арам иштин үстүнө да. Анан кайфты кылып, ой, подружка мына көлдө жүрөт, фаланча бассейнде жүрөт жигити менен деп хавас, ынтызарлык, суктануу көзү менен карабагыла. Ал күнөө иш кылып атат, ал арам иш кылып атат, ал жаман иш кылып атат. Тескерисинче ырайымыңар келсин, бечара бул курдолуп атат, бечара алданып атат. Ал жигит үйлөнөбү? Көрүнгөн көлгө алып барып калаган ишин кылып аткан кызга. Жок. Канча салдап кетти ал байкушту. Ал интернетке чыгарып мактанышы, башка кылышы силердин көзүңөрдү суктандырбасын. Тескерисинче ырайымыңар келсин. Тескерисинче эскертип айткыла досум, сен арам ишин сүттөсүң. Болгон динден же башкадан түшүнүңөр жок да. Кечирим сурайм, катуу айтып атам, бирок чындап реал болуп атат да ошо. Алданып калбагыла карындаштарым. Базарга барат экенсиз, инсап менен соода кылыңыз. Эми базарга барган учурумда ушул нерселерде өзгөчө кышында тоңуп кыргыз апалар бир болбогон эле бир арзыбаган эле бир нерселерди сатып отурган болот. Продуктасы аз. Анан билесизби, ошондон арзаныраак жерлер бар. Бирок именно ошол апага барып соода кылабыз да. Колунан неси болсо алганга аракет кылабыз. Эмне үчүн? И ошону алгандан кийин өзүбүз жүрөгүбүз жай болот да негедир. И эртеси күн биз көп жылдардан бери бүтпөгөн иштерибиз бүтүп кетет. Эмне үчүн? Мекендешим. Ал биринчиден кайыр сураса болот эле. Бирок ушул не кылса дагы 4 жумуртка 2 нан үчүн ошол жерде кышында суукта турат. Бул биринчиден өзүнүн намысы бар да, намысын саткан жок. Экинчиден ошондой апат турса кантип биз башка бирөөдөн соода кылабыз? Кээ бир акчалуулар бар, башкалар бар. Анан ошол апаларды көргөн учурда сөзсүз түрдө соода кылгыла ошолордон. Кээде инвалид адамдар бир нерсе сатып алган болушу мүмкүн. Билесиз, алар да эми чыкпайт, кээде эле чыгат, бирок ошолордон соода кылыңыз. Береке бар ошолордон. Сиз соода дегенде бир эле математиканы эсептеп акча мындай пайда кылат экен, мына жерде кымбат экен, мына жерде арзан деп эсептеп, берекени да кошуп эсептең. 700 эсе, 700 миң эсе пайда болуп кетет өзүңүзгө. Көптөгөн проблемаларыңыз чечилип кетет. Машина менен кырсыкташыңыз керек эле, кырсыктап сизге 700 миң расход кетиш керек эле по идее, сценарий боюнча. Бирок ошол нерсе сакталынып калынат да сизде. Эгер ошондой нерселерге жардам кылсаңыз, соода кылсаңыз, аны жараткан билет сизге. Ал намустуу адамдар да. Чындыгында кошумча берип, но суукта экенсиз жардам болсун деп акча берсең албайт. Чындап олар өтө намустуу адамдар. Ана носки сатып атам, муну сатып атам, ошондор башкасы керек эмес дейт да. Сен үйлөнө турган кыздын атасы барбы? Атасы барбы экен деп сурашат биринчи. Ата маселеси ушул 3 теле тамга аты, бирок өтө салмагы оор нерсе да. Ал ата макул бир оорулуу болсун, коляскада болсун, мисалы, давлениясы болсун, башкасы болсун, оорулуу болсун, семиз арык болсун, айырмасы жок. Узун кыска болсун, бирок бир эле айта турган сөзү шедевр болот да семьяда. Бир эле сөзү душмандардын баягы кылыгый сөздөрүнөн, атылган таштарынан коргоп коет кыздарын. Ошондуктан да бизде кыргыздарда менталитет кандай, атасы барбы экен деп сурайт, ата тарбиясын көрдүбү экен деп сурайт. Айтайын дегеним, атанын атасы жок кыздар бул жерде тарбиясыз башка деген маселе жок. Болгону ата килограммы, веси, салмагы өтө күчтүү экендигини айткым келет да. Атаңардын кадырына жеткиле. Аялыңыз тамак кылса, эки эрежени унутпаң. Биринчиден, эгер тамагы жакшы чыкса, тынымсыз мактаң. Жеп атасыз, жеп бүткөндөн кийин дагы эртеси күнгө чейин, эртеси күнгү тамакка чейин мактаңыз. Ал эми экинчиси, даамсыз болуп калды, шор болуп калды, окшобой калды, башын ура турган тамак болуп калды. Эмне кыласыз? Эми унчукпай жешиңиз керек. Мактабаң дагы, урушпаң дагы, жамандабаң дагы. Катастрофа болуп кетет.